Саламатсыздарбы? Биз азыр Ош шаарынын Борбордук аянтына жакын жайгашкан имараттын жанында турабыз. Азыр бул жерде өзүңүздөр көрүп жаткандай бузуп атышат. Бул жерде мурун ошол тротуарды тосуп, моундай кылып бетондоп тосуп алышкан эле. Усталар менен жаңы эле сүйлөштүм. Усталардын айтуусуна караганда булар мэрияга таандык эмес. Ошол жеке кишилер булар бул жерде ошо буйрутманын негизинде бузуп атабыз деп айтышты. Тротуарды мыйзамсыз тосуп алганы жөнүндө Ыдырыс Исаков юржума мурун эле иликтөө жасагандан да ошол Аматовдорго таандык имарат Ош шаарынын могул мэриянын маңдайындагы тротуарды тосуп алганы жөнүндө айтылган эле. Журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы менен моинтип тротуар элге кайтарылып атат. Азыр мен аркы чекесин да көрсөтөм. Тротуар кандай келип, кандай тосулуп калган. Бир эмес 2 кабат болуп тосулган экен. Сырткы темирлери алыныптыр, азыр ичиндеги бетонду дагы атайын техникалар менен бузуп аткан учурда. Тротуар ушул көчө менен моундай келген дагы ушул имараттын жанына келгенде эле тосулуп калган да. Ушундай журналисттердин иликтөөсүнүн жыйынтыгында жол, тротуар эл баса турган, элдин менчиги элге кайра берилип атат. Буга чейин ушундай эле кылып жолду тосуп алган Матраимовдорго таандык үй дагы жолду тосуп алган. Алар мэрия биз ал жолду кайтарабыз деген менен алиге чейин кайтпай келет. Ошону дагы кайтарып койсо жакшы болмок.